намазға келе тұрған болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында өз учурунда 5 вакыт намазды окуйт эле сахабалар менен. Албетте, жашоосунда бир эки жолу мисал болгон. Хандак согушунда сахабалар менен кафырлардын ошо согушунда алар аласытып ошо асыр намаз каза болуп кеткен. Бир сапарда келет, багымдат, болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн жашоо, таза жашоосунда, берекелүү жашоосунда намаз каза деген болгон эмес тугандар. Биз буга жакшы көңүл бурушубуз керек, маани беришибиз керек, урматтуу мусулман бир тугандар. Эми сөзүмдүн акырында Аллах субханаху ва тааланын нематтары чексиз, өтө көп, эсеби жок. Бирок эң улуу нематы сиздерге биздерге Мухаммад алейхиссаламды пайгамбар кылып жибергени. Сиздерге биздерге Мухаммад алейхиссаламды пайгамбар кылып жибергени, биз анын үммөтүнөн болуп калганыбыз эң Алла тааланын улуу нематы. Лакад манналлаху алал муъминин ид бааса фихим расулан мин анфусихим. Чындыгында Алла таала момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Бүткүл ааламга жакшылык кылды. Бирок өзгөчө момундарга өтө көп жакшылык кылды. Кантип? Мухаммад алейхиссаламды аларга пайгамбар кылып жиберип. Демек, урматтуу мусулман бир тугандар, пайгамбарыбыз айтат, жаралууда эң акыркы жаралып, бейишке кирүүдө биринчи кирген мына менин үммөтүм. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү дүйнөгө эң акыры келип туруп, очередке турган эң акыры очередке туруп алып, эң биринчи кирип кетсе кандай болот? Бардыгын каратып туруп, мына ушундай үммөт бул. Бул үммөттүн мойнуна ибадат эле жазылган эмес. Бул үммөттүн мойнуна башкаларга даават дагы жазылган тугандар. Өзү жакшы болуп, башкаларды жакшыга чакырбаса, өзү жамандыктан тыйылып, башкаларды жамандыктан тыйбаса, анда болбой калат. Сен пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар, башка пайгамбар келбейт. Пайгамбарчылыктын мөөрү басылган, пайгамбарчылыктын эшиги жабылган. Аллах субханаху ва таала башка китеп түшүрбөйт. Эми бул үммөттүн мойнунда ааламга ыйман жеткиришлик, ааламга исламды таркатышлык, ааламга ынтымак, саламат, тынчтык, аманчылыкты тургузушлук Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүндө. Ушу мусулмандар келиңиздер, баарыбыз биз оңолсок, баарыбыз ушул пайгамбардын жашоосун алып келип, амал түрүндө инсан бир туган, ыйман бир туган деп адамдар экиге бөлүнөт. Момундар бардыгы биз ыйман бир туганыбыз. Момун эместер ал инсан бир туган, бир атадан, бир Адам алейхиссаламдын балдарыбыз. Биз аларга да боорукерлик кылып, алардын түбөлүктүү ахирети дозок болуп калбасын, түбөлүктүү кордукта Алланын азабына душар болбосун деп, биз аларга ыйманды, исламды, адеп ахлакты, адилеттүүлүк, боорукерлик, ынтымакты, тазалыкты, күнөөдөн сактанууну ушуну баары туруп амал түрүндө көрсөтөлү, алдын алып барайлы. Мына ошого тугандар, сиздер биздердин ар бирибиздин салымыбыз, ар бирибиздин дуабыз, ар бирибиздин пикирибиз буга болуш керек тугандар. Бүгүнкү күндө туура көрүп атабыз, кандай гана мусулмандарга бир кордук болуп атат, кандай гана исламга жала жабуу, исламды каралоо болуп атат. Буларга иншалла Алла таалам өзү жетиштүү. Бирок албетте бизден дагы кеткен кемчилдиктер бар десек, мен деле адашпайм. Кана биздин мусулмандар тугандар ортобуздагы ахирет үчүн умтулганыбыз көбүрөкпү, же дүйнө үчүн умтулганыбыз көбүрөкпү? Бири-бирибизди кордогонубуз көбүрөкпү, же ынтымагыбыз көбүрөкпү? Бири-бирибизди ушактаган көбүрөкпү, же бири-бирибиздин айыбыбызды жашырган көбүрөкпү? Ар кимибиз билебиз да, жүрөгүбүзгө колубузду коюп туруп айта алабыз буну. Мен ибадатым көппү, же күнөөм көппү, бардыгыбыз билебиз. Канчалык инсанмын, канчалык мен жакшылык каалай аламын, канчалык жүрөгүм жарык, канчалык жүрөгүм нурлуу, канчалык адамгерчиликтүүмүн, канчалык кулук мүнөздүүмүн, баарыбыз буну билебиз тугандар. Ушуга биз өз кишини мээнетти аркага таштап койдук. Анын себеби дүйнө бизди кишини алдап койду, дүйнө бизди кагыштырып койду. Шайтан буну бизди козгоп, аркабыздан күш кылып, мына кыл, тыгындай кыл деп туруп, ошого алаксып кеттик тугандар. Келиңиздер шайтандын жолунан кайтайлы, Рахмандын жолуна түшөйлү. Дозоктун жолунан кайтайлы, тооба кылайлы, күнөөнүн жолунан тооба кылайлы, бейиштин жолуна ак жолго түшөйлү. Мына биздин мечитибизде айтылган хутбалар ушул тугандар. Ушуга биз өзүбүз амал кылып, башкаларга да жеткиргенге, үйүбүздө, көчөдө, иште, каякта болбосун ушуларга жеткирели. Келиңиздер, жалган сүйлөөдөн баарыбыз тооба кылайлы. Бирөөгө жамандык каалагандан тооба кылайлы. Бирөөгө жамандык жеткиргенден тооба кылайлы. Бирөөнү жик көргөндөн, өч алгандан тооба кылайлы. Пайгамбарыбыз өзүнүн заты үчүн бирөөдөн да өч алган эмес. Бирөөдөн да өч алган эмес. Ва антумул тулака деп 21 жылдык зулумдук кылган Мекке мушриктеринин бардыгын кечирип берген. Пайгамбарыбыздын мүнөзү менен ошону кечиргенди көрүп, ушундай тоодогу адеп ахлакты көрүп,
бардығы күфрунда тұра албай иманға мажбур болған келгенге туғандар. Келіңіздер, біздер сіздер дағы ұшы мәселелерді бір жақшы қарайлы. Алла субханаху ва тағала амал қылыштыққа тауфиқ берсін.